отырған Алай ынтымағы коомунун жетекчиси төрага Бешболуш Матсаковга сөз беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу алайлыктарым. Уюштурган деген сөздү мен бир аз башкачараак айтып коеюн. Сала жеринде ушундай болот экен. Уюштурган адам мен эмес, бирок бир аз кемчиликтери болсо туура түшүнүү менен кабыл алабыз. Бүгүнкү чогулганыбыздын эң негизги максаты мен жанагы 23 августта буюрса 2 жыл болот экен. Биздин коомдун расмий жанагы минустан өтүп иштеп башлаганына. Бир эмес 2 жолу курултай болуп, ушул алдымыздардағы Бешболуш деген уулуңуздарды жалпы бишкектиктер, алайлыктар атайын курултайдын негизинде курултайдын негизинде төрага кылып шайлап алышкан. 2 жылдын ичинде өзүңүздөр билесиздер, аны мен айтпайын, эл деле билет. Бир топ ынтымак үчүн элдин беремдиги деп бир топ жакшы иштерди кылып атабыз, билесиздер. Ошол иштердин уландысы катары кече жакында 9 майда согуш ардагерлери боюнча кепти узартпайын 6155 Алай районунан кеткен согушка аттанган аталарыбызды 500 адам тизмеди аты алганы жок. Сайыз убагында дагы, эгемендик алынган күндө дагы, архивде дагы илгери сачынене жазып калчу элек, мен бар деп ойлопмун, райондо дагы, даже военкоматтын өзүндө да жок экен. Жанагы ардагерлерибиз. Биз ошол ишти колго алып, өрнөк өмүрлөр деген 3-чү китеп чыгып атат. Кейлери араңыздарда да сыпыр чыга элекпи, качан болот дегендер бар. Биз ошону баштап келатканда ардагерлерден сунуштар көбүрөөк түшүп, ошол жакка кызыгып, быйыл 80 жылдык болуп калып, азыр бүгүн кече жазды мына Чинбегинин баарын түзүүчү рахмат. Аягында бата берип коесуздар. 3-чү китепке уже старт берилип, экинчиси бүтүп, биринчисин сиздерге бүтүрүп келип, ош аталарыбызга таазим кылалы деп. Жөн эле бүтүрбөй, тамаша катары эң биринчи мурунку эсир боюнча Москвада, андан кийин Минскиде, анан Гүлчөдө парад болду деп жүрүшөт да. Ошонун баарын бийлик менен кошо мен айтып коеюн. Урматтуу дейбиз деми. Чыңгыз Арстанбекович ошолордун туура жүргүзгөн саясатынын негизинде баарыбыз эриш аркак. Биз башка, сиздер башка дебей, сонун кылып 9 майда өткөрүп китептерин чыгарып бердик. Азыр сөздөн 9 майда айтып келатып бурулуп кеттик да, андан кийин республикадан биринчи жолу деп биздин маданият кызматкерлери Ош, Бишкек, Алай топтолуп Бишкекке барышты. Колдон келген концертти бердик. Өзүңүздөр билесиздер, баш Хайыр апаларды эң биринчи сиздердин китептерди чыгарып, мына Дилбар кызыбыз колунан келишинче Дилбар. Колунан келишинче жана жогорку кеңештен атайын бүт баарын уюштуруп билесиздер, атайын баягы сыйлыктарын жасап, андан кийин мугалимдерди уюштурдук. Анын да башында турду командасы менен. Андан кийин жана 9 май кече жанагы таланттууларыбыз менен мындайча айтканда ошондой эле эмелердин жанагы коомду бириктирүү, ынтымакка чакыруу максатында ушундай мени бул жерге конокко чакырышты эле. Муну природа жагып, Гүлчөгө сунуш менен барсам, Кайрат ака 3 чат 3 эсе сулуу деди. Бирөөлөр сарой деди. Анан мен жок, мен мындай көңүлүм ушул ак босого деп ойлоп койдум эле. Ал жагы да болот, биринчи ак босогодон баштайлы деп. Апам 87-ге чыкты, ошол кишинин ичине баягы жашартып коеюн. Жана тосуп алышты го барыңыздар да. Анан ошолор менен кошо баягы агарып көгөрүп отурган, эми жок дебейсиң да, кайын журт бар. Бир эле үйбүз. Анан калганы коноктор силер. Бирок эң негизгиси баягы кыргыз болгондойн тууган чыгабыз, дос күтөбүз дегендей. Аны ушу Бишкектен кадырлуу, эртең бүрсүгүнө буга чейин элибизге жардамы тийип келген, эртең бүрсүгүнө
көп тармактуу ар түрдүү иштерде баягы элдин жүгүн көтөрө турган уул кыздарыбыз бар да. Ошондой бир жакшы ага эже досторуму чакырып, сыйлуу конокторду любой жерде болот да. Ошолорду тааныштырып коеюн. Анан кийин дальше сөздү уланталы. Атайын программа кечирип коесуздар жок. Эң негизги максат биримдик, өргүү. Даже айттым, каалаган темада, каалаган жерге барып, каалагандай кийинип, сүрөткө түшүп, мүмкүн болушунча жанагы биримдигибизди чыңалтып, алайдын касиеттүү элин, касиеттүү жерин даңазалап, азыр соцсет дегендер бар. Анча-мынча кемчиликтер болсо, мындайда болот экен. Бүгүн өтө көп болду негедир. Аны жашырып, жакшылыктарыбызды айтып, ынтымакта бололу. Анан бул жерде сиздерден башка жанагы иштерибизде эми ар бир ишке токтолсок өтө көп баягы айта турган адамдар. Активдүү деген ар бир айылдан бирден экиден шайрапаларга кирбегендерди чакырып койгонмун. Себеби алар буга чейин мени менен жүк көтөрүшүп келген, мындан кийин да көтөрүшөт. Мына Бекташева деген эжебиз бар Теректен. Эже рахмат сизге. Бардык жагынан активный бир сом сурабай. Мына кызым, мына эме отунчу баягы эмелерден, представителдер Бегайым эжебиздин эмеси Москвадан келген кызыбыз. Алайыңа эс алып кет деп Убар Кылжаева сотулуп аларды чакырдык. Facebook деген эмес, бүт Кыргызстан билет. Кече жакында Умарага барып келди. Зыяраты кабыл болсун. Жаркынбек Кошбаев акабыз турат айылда ушул айылдын эмеси. Кожоюну ооба. Булардан уруксат алып, ушулардын батасы менен келели деп. Та кимдерди уnuttук? Улча эжебиз мугалим. Мен баягы колдон келген баарын эле чакырышка аракет кылдым. Атабай калсам капа болбойсуздар. Эң негизги китептин башында турган Марпат эжебиз. Бүгүн мени ушул аппарат, ушул бүт ырчыларым эң акыры келди 12-де мен ишенгендер. Бирок Оштон келип, элдин баарын жанагы командасы менен эжебиз тосуп алды. Рахмат. Апам менен бүт баарыңыздарды сармай берип, ырдап тосуп алды. Сизге да рахмат. Эми мен бир сыйга тааныштырып коеюн, анан кийин кимдин көңүлүндө эмне ою бар, жакшы жагы гана позитивдүү. Бирге ынтымакка чакыра турган, кимдин кандай ырлары бар, кааласаңыздар микрофондон, кааласаңыздар өзүңүздөрчө эс ала бересиздер. Анан баятан бери көрбөй атам, менин 10 жыл чогуу окуган досторум бар. Ошолор көчөдө калды. Жүрүшөбү? Сыгылып барып, жо достор гана эркектер. Хизмат кылып жүрүшөт. Силерге иштирагыңарды бүгүн да берем, кеч дагы берем, эртең да берем, капа болбой тургула. Машинаны буруп качыш жок. Качсаңар өзүңөргө, мен кубайм. Аны да айтып коеюн. Анан эме менин айылдан келгендерим бүгүн эми баягы эсепти кылбай калыппыз. Мен бул жигиттер менен сүйлөштүм эле. 1-2 коноктор келип алыптыр. Анан конокторду кетпей албайбыз да. Бүгүн эч кимди албайбыз деп жатты эле. Мен өзүмүн айылдаштарым сыртта. Анан азыр айын журтум сыртта. Ушу биринчи сиздер эс алыңыздар. Калганы баары жайында болот. Кел эме. Кел. Бол чабуулар болсун. Ana ejelerimiz geldi. Ülkeden özlemeden herkese geldi. Sol Beykoğlu'na sol Rahman olarak Razık Akayüz'ün bir tuğan yenisi Kapar Akayüz. Bu da oşa madaniyattan emesi. Madaniyat hizmetkeri. Anan eme geniş gel. Murat'ta. Bir elemini. Жанагы мен сиздерге элге кызмат кылып келишкен, эртең кылышат, жанагы сыйлуу досторубуз деген ушул Жеңиш ака менен, Жеңиш досум менен Мурат ака досум. Өкөтен Токен уулдары. Аны баса белгилегеним Токе урусунун тең төрагасы Жеңиш. Өзү Жошолудан болот. Ошо тааныштырып коеюн. Анан бул Мурат ака Бишкектен келишти, Бегайым эже. Бегайым эжебиз дагы биздин алай ынтымагы коомунун
байкоочулар кеңеши дейбиз, аксакалдар кеңеши, Чыныбек ака баш болгон. Ошол жерде аялдар комитетинин башчысы, биздин ишенген жанагы аялдар эле эмес, жалпы көп иштерибизди уюштуруусунда бизге чейин жасап келишкен экен. Азыр советтин айтып, кеңешин айтып, атайын Бишкектен келишти. Элмира Исаковна генералдын карында шиш чыгып калды дедиңиз, келе албай калды. Анан эң негизги Дилбар кел. Мен алып барчу эмесинен бүгүн чарчап да калдым, көбүрөөк сүйлөп кой. Бардык иштерибизди түштүк аймагында бүт бардык иштерибизди илгиртпей колго алып, дайым жогорку деңгээлде колдон келишинче жана айтып өттүм, биринчи шайыр апалардын, андан кийин мугалимдердин, кийин жана жашыл келечек, кечеги жанагы согуш ардагерлери болгон жасаган иштерибиздин башында турган түштүк аймагы боюнча Алай ынтымагы коомунун жетекчиси, төрайымы Дилбар Камиловна, биринчи Дилбар Камиловна сөз берейин. Анан калоочулар сүйлөсөңүздөр болот. Баарыңыздарга рахмат, жана экежебиз келбедиби? Рахмат баарыңыздар. Анан бир дагы оштон доктор математикалық наук, математика илимдеринин доктору Гүлбада Матиева деген жошолдук эжебиз чакырганбыз. Жанагы мугалимдер китебинин экинчисине, биринчисине да кеңештерин айтып, кириш сөз жазып, бай илимдин адамдары. Анан Даткатанын урпактарынан тарых илимдеринин доктору эжебизди Турсуна эжебизди чакырганбыз. Азыр келсе алар менен да тааныштырабыз, чай ичип атышат. Биринчи сөздү хажайкага берели, мына абадагы, суудагы Дилбар кызыбыздыкы. Рахмат. Салбастарбы, апалар, урматтуу коноктор, урматтуу ушул жердин калкы, эли. Алайдын эң жакшы жери Ак Босогодо турабыз. Ошо коомду Ак Босогодон аттап, жакшылыктарга, бийиктиктерге, мындай бийиктиктерге көтөрүлсүн деген максат менен, ой менен, ниет менен беш болуш бардык апаларды дегеле коомду колдоп ушул күнгө чейин келген бүт жарандарды чакырганың үчүн чоң рахмат. Эми билесиңер, төрагабыз беш болуш күнү түнү 24 саат бою иштейт. Азыр ак дилден пешене терибиз менен, ак дилден пешене терибиз менен командасы дагы чогуу иштеп, коомду коом кылып, сиздер менен ошо коом эл менен апалар, шайыр апалар, ар дайым сиздер бизди колдоп, биз менен чогуу канча эмгектенип келатасыздар. Форма десек, ар түрдүү формаларды кийесиздер. Буяка келгиле десе келесиздер. Артыңыздардан дагы шайыр апалардын жаштарын да уюштуруп атасыздар, байбичелерди дагы уюштуруп атасыздар. Дегеле сиздерге чоң таазим этебиз. Коом ушу сиздердин ушу кылган эткен баскан тургандарыңыздардын баарын баалап, анан ушул коом ушул жерден сиздерге атайын эле апаларга чай берейин деп чечтик. Куш келипсиздер. Мына жерде билимдүү бүт жакшы агаларыбыз, эжелерибиз, конокторубуз бүт бардыгы келип олтурушат. Баарыңыздарга дагы ушу бизди колдоп жүрүп таап атканыңыздар үчүн чоң рахмат. Алай эли кыйын эл. Алай эли азыр керек кандай өзүңүздөр байкадыңыздарбы? Ар бир нерсеге өзүбүз суктанып келатабыз. Ал эми башка жактан келген адамдардын баардыгы ушул жерге чейин буту жетип келип атат. Көрүп атасыздар, туристтердин. Ушулга дагы көмөк көргөзүп, дагы алай элин алдыга чыгарып, дегеле чоң ийгиликтерге биз менен бирге басышыңыздарды каалайт элем. Бар болуңуздар. Эң ыйык, эң дүйнө жүзүндө ушундай дүйнөнү орду менен кармап турган энелер, ар бир элдин ынтымагын сактаган энелер, ар бир үйдүн кутун уютуп, берекесин төгүп турган энелер. Анан жана сиздерге айткандай, урматтуу шайыр апалар, атайын атары көп. Азыр эле айттым. Илимдин биз сыймыктанган биз эле эмес, жалпы улут, коңшу мамлекеттер, эл аралык деңгээлде атайын
илимий изилдөөлөрү бар, элге таанылган, баары сыймыктанган эжелерибиз ушу сиздерди сыйлап, эже деп бизди колдоп жүрүшөт. Сый көрүп кетсиңиз десек, бизди сыйлап, атайын атарытып, өздөрүнүн машинасы менен убактысы азына карабай келип отурушат сиздерге. Баарыбыздын атыбыздан ыраазычылык билдиребиз. Азыр эле айттым эле, Жошолулук эжебиз жанагы эмеге кириш сөз менин суроом боюнча жазып берген, буюрса жакында чыгат жанагы мугалимдер эмесинен. Математика илимдеринин доктору Гүлбадан Матиева эжебизге сөз берели, биринчи. Рахмат. Урматтуу ушул бүгүнкү жакшынакай ушундай бир укмуш керемет салтанаттын катышуучулары, табияттын кооздугундай, мынау көздөрдөй, мына көзгө көрүнүп турган жаратылыштай. Кудайга чексиз шүгүр. Ошол кооздукка, ошол сулуулукка сиздердин сулуулук шайкеш келип турат. Биринчиден демек Кудайга чексиз шүгүр, экинчиден эмнени айтмакмын. Азаматтар ушул жерде топтолгон, курдаштар бардыр, сиңдилер, кыздар. Мындайда баланы, жаштарды адептүүлүккө тарбиялоонун адабият менен искусстводон күчтүү куралы жок. Мына ошол тарбия процессинин бир жүгүн сиздер көтөрүп атасыздар. Мына болгондо дагы кыргыздын улуттук калда салты, нарк насили, көркөм өнөрүн көрсөтүп турасыздар да. Сиздерге терең таазим. Анан экинчи бүгүн учурдан пайдаланып айтайын дегеним, кайсыл элдин, кайсыл коомдун аял заты акыл эстүү болсо, ошол коом акыл эстүү болот. Аял заты акыл эстүү болгон коомдо акыл эси жок, тарбиясыз эркекти орустар айтмакты не откуда взять. Аял заты эстүү, акылдуу, тарбиялуу, өзүн сыйлаган болуп турса, жаман эркек дагы анын жанынан чаңын күйүп, кепкасын оңдоп түп-түз болуп өтөт. Тили менен, көзү менен дагы аны мындай жаманlara капагылып алгысы келбейт. Келгиле ушул кыргыз улутунун каада салтынын өзөгү, түркүгү болгон сиздер ушул жалпы жаштарыбыздын келечектин ээлерин туура тарбия берип, ушуга салымыңыздарды кошосуздар, кошуп келатасыздар, дагы кошо бериңиздер. Ал үчүн сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр, заманыбыз тынч болсун, өлкөбүз өнүгө берсин. Анан беш болуш ушул өтө чоң максат менен, өтө ыйык милдетти өзүнө жүктөп, ушундай иш-чараларды уюштуруп келе жатат. Ушул жигиттин өмүрү узун болсун, баштаган ишинин сапары байсалдуу болсун. Эми Алла разы болсун, ар дайым жараткан өзү колдоп жүрсүн бул жигитибизди, уулубузду, азаматыбызды. Анан бул жигиттин талантын жөнүндө дагы айтпай коюуга болбойт. Беш болуштун ар бир ыры шедевр, ар бир сабы адамды жөн калтырбайт. Ар бир ыры, ар бир клетканы, денеңди түркүрөтүп турат. Бул Кудайдан берилген сапат, жараткан, чекесинен өткөн нукра талант. Мен ойлойм, ишенем, Кудай дагы буйрсун, бул жигит, бул азаматыбыз өзүнүн татыктуу баасын алат. Сиздер турасыздар, биз турабыз. Кудай кааласа, каалаган бийиктикке көтөрүп алсак, дареметибиз жетет ошого. Ал үчүн толго аманчылык болсун, ынтымакчылык болсун. Бардыгыңыздарга, үй бүлөңүздөргө, жериңиздерге колу коңушу бардык урук тууган менен аман болуңуздар. Жалаң жакшылыктарда, тойлордун үстүндө ийгиликтерди, жакшылыктарды белгилеп жолугушуп жүрө берели. Рахмат. Анан беш болушка эми ушундай бир сонун жерге келип атсак, кургол келбей, эми калпакты тандай албайбыз, чапанды размери, түсү, оймосу туура келбей калабы, өзү тандап алсын деп жөн эле конвертке салып койдук, ошону тапшырып коеюн. Кадырлуу көп келечек муундарды жакшы жолдорго тарбиялап билим берген сыймыктуу эжелерибиздин үнү ушундай касиеттүү, кереметтүү, абада кереметтүү жерде жаңырып, ушу сиздердин жакшы сөздөр мага, бизге, баарыбызга чоң чыгармачылыкка дагы, иштерибизге дагы чоң түрткү, чоң дем күч берет эже. Ошого жарашып, ошол эле учурда мына апам айттым, бир аз жашартайын деп. Сиздер ушундай элдин аурасы, Жакшынакай касиеттүү жерибиз, элибиз сиздерди да жашартат. Дайым ушундай төрүбүздө болуңуздар. Кийинки сөз датка
datkalaардын жери, датка аталар, датка энелерибиздин жери керемет касиеттүү Алайдын сыймыктанар кызы, урпагы, тарых илимдеринин доктору Турсунай эжебизге, Турсунай Өмүрзакова эжебизге берели. Бул эжебиз менен дагы коом башталгандан бери бир топ иштерди жасап жүрөбүз. Бул эжебиздин эмгегин биз эле эмес, жалпы улут сыймыктанып колдонушат. Тарых барыбызга эртеңкибизге мурас керек. Буюрса мына жалпы биздин кайрылуубуз коомдун атайын президентке, өкмөткө, жогорку кеңешке кайрылуусунун жана татканын түз урпактарынын Чыныбек абыз, Асанбек абыз баш болгон, эл өкүлдөрү төс болгон жалпы алайлыктарыбыздын эжебиздин күчү менен быйыл 3 эл адам мамлекеттик деңгээлде кириптир. 2 адам Сооронбай Жусуев 100 жылдыгы, анан буюрса Алымбек Татка атабыздын 225 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде кол коюлуптур. Буюрса бул жылы бизде дагы ынтымакта бололу көп тойлор болот. Рахмат. Эжебизге сөз берем. Рахмат. Арбаңыздар, урматтуу эжелер, курбулар, сиңдилер, бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Ар бир тоор, ар бир мезгил өзүнүн улуу инсандарын жаратат да. Ал инсандар мейли мамлекеттик масштабтагы саясий ишмерлер болушу мүмкүн. Алар адабий чөйрөдөгү улуу акын жазуучулар болушу мүмкүн. Алар билим берүү системасында улуу инсандар болушу мүмкүн. Бүгүн биз сиздер менен ушул чыгармачыл чөйрөдөгү акын уулубуз 5 болуштун уюштурган иш-чарасына катышып отурабыз да. Ажыраганды бириктирген, алыстаганды жакындаткан ушундай чоң иш-чараларды уюштуруунун өзү бул мамлекеттик масштабтагы ой жүгүрткөн, кеңири масштабтагы кенен ойлоно билген адамдардын колунан келе турган иш. 5 болуштун демилгеси менен күздө дагы жана Айсулуу Тыныбекованы чакырып Күлчөдө дагы абдан чоң иш-чара болгону баарыңыздардын эсиңиздерде бар. Бүгүн болсо касиеттүү Алай жергесинин Ак Босогосунда дагы бир жолу ушунча элди чакырып, энелердин башын бириктирип, ушундай иш-чара өткөрүп атыптыр да. Бейиш энелердин таманын алдында дейт. Ошол энелердин башын бириктирген 5 болуштун Кудай буйрса бейиште орду ээленип калдыго, курулуп калдыго деген ойдо турамын. Урматтуу энелер, урматтуу айындар, чын эле эгерде кыз төрөсөң, эгер уул төрөсөң, эр азаматты төрөйсүң дейт. Эгерде кыз төрөсөң, улутту төрөйсүң. Анткени энелер улуттун генофондун улантуучулар болуп саналат экен. Коомдогу бардык көрүнүштөр энелердин колунда, коомдун, мамлекеттин тагдыры энелердин колунда экендигин биз мойнубузга алышыбыз керек. Анткени энелердин адеп аклагы, энелерден берген талим тарбиясы, энелердин жүрүм туруму, энелердин ушундай бир даремети үйдөгү ар бир балага, күйөөлөрүбүзгө чоң таасир берет экен. Ошондуктан коомдогу 80% акыбал энелерден байланышат экен. Ошондуктан биз энелер баарыбыз өтө чоң жоопкерчиликте экендигибизди да биле жүргөнүбүз дурус болот го деп ойлоп турамын. Ал эми 5 болушка менин кааларым 5 болуш инем. Ушул сенин талантың ташкындай берсин. Ушул сенин чыгармачылыгың өркүндөп, эң жогорку деңгээлдеги, эң бийик деңгээлдеги даражага жетип, чынында эле мамлекет тарабынан бааланып, ушул элге журтка калемин курчуп, элге журтка кызмат кыла бер. Барган сайын сенин калемиңдин курчуп бара жаткандыгына күбө болуп, мен дагы сенин ар бир ырыңды окуган сайын толкунданып, ал тургай ушул жанагы патриоттук деңгээлдеги ушу Алымбек Таткалар жөнүндө жазган, энелер жөнүндө жазган ырларыңды окуганда, ал тургай көзүңө жаш тегерен, ыйлагың келип толкунданып, сага дагы бир жолу ушундай сыймыктанып сени менен, сага дагы бир жакшы келечекти, чоң ийгиликтерди жарата берсе экен деп тилеп жүрөбүз. Эми үй менен аман бол, ошол каалаган тилектериңе ишине аша берсин. Ушундай мамлекеттик масштабтагы элдин жүгүн көтөргөн, элдин намысын коргогон, Алай касиеттүү Алайдын кадыр баркын бийик көтөргөн эр азаматыбыз болуп, бизге сыймык болуп жүрө берейин. Кыргыз элиндеги Алай ынтымак коомунун төрагасынын демилгеси менен уюшулган иш-чарага келген бардык ушу бүгүнкү майрамдык кеченин күбөлөрү.
жалпысынан Шайыр апалар, Сурманжан Датка эдебиздин урпактары ошондой эле ушул жерде элин жерин сүйгөн, ал жагы Бишкектен, бул жагы Оштон ушу алай эл үчүн жүрөгү соккон биздин жакшынакай айымдар, эжелерибиз, сиңдилерибиз жана мырзалар келип отурат. Ар бир күндүн баалуулугу бар. Бүгүнкү күн дагы бизде Алла Таалам жараткан бир баалуу күн экен ушул катышуучулардын алдында. Эң сонун тоо койнунда беш болуш дасторконун жайып, айрыкча Шайыр апаларды кичине чайга чакырайын. Өзүмдүн жакын санагандарымы, мен кызматташып жүргөн Алай ынтымагы коомунун мүчөлөрүн кызмат кылып жүргөн адамдарды чакырып, өзүнүн эле жеке демилгеси менен манта арчалардын арасында дасторкон жайып отурат. Аллага шүгүр. Беш болушта айтсак эми төө көтөргүс жүктү алай эл үчүн жасап атат. Бардыгынан дагы биздин Шайыр апалар боюнча китепти чыгарып койду өзүнүн группасы менен. Канча эмгектер кетти. Бирөөлөр демөөрчүлүк кылса дагы ошого чоң эмгектер кетет. Бардыгынын башын бириктирип, сиздерди ушундай жакшынакай коом кылып уюштуруп койду. Чыгармачылыгы абдан жакшы, адамдык нукура өзүнүн дарамети өтө жогору бала, билесиздер. Мен эми Алай райондук аялдар кеңешинин төрайымы катары дагы өзүнүн жакын кайнежесимин, байбичеси менин бир тууган агамдын жалгыз кызы. Кудайым ушу үй бүлөңө беш болуш, ынтымакташкерчилик, береке фейиз берсин, зоолоңду бийик көтөрсүн. Кудай кааласа ушунча элге сен эч кимди айттырбай эле кадам таштап бир зор эмгектер жасап жүрөсүң. Алла Таалам да колдойт, зоолоң дагы бийиктесин. Бардыгыңыздардын байрамыңыздар менен ушу улуу тоолордо улуу баалуулуктар жашайт дейт. Ошо улуу баалуулук бүгүнкү беш болуштун адамгерчилиги. Жезде сиздин дагы эртең сөзүңүздү укпайт. Үчөөңүзгө сөз берип коеюн, кыска сүйлөңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу Алай районунун тургундары жана алыс жакындан келген коноктор. Мен азыр айтайын деп, сүйлөй деп камданып аткан сөздөрдүн дээрлик бардыгын мага чейинки эжелер сүйлөп кетишти. Мен ошол эле сөздү ушул беш болуш илиме поэзиянын тили менен айтканга аракет кылдым. Азыр ошол белегимди окуп туруп сиздердин көзгө тапшырып койсом. Алай коомунун төрагасы Матсаков беш болуш. Акын беш болуш илиме каалоо деп. Беш болуш деп аты өзгөчө аталган, элдик ишке мен деп чыккан катарган. Алай коомун келет илим жетектеп, даткалардын урпагынан бата алган. Балдарына тийип элдин батасы, ак баталар элдин кылат атасы. Бийик, калыс сапаттардын ээси сен, жаңы заман болгон иним даткасы. Акындардын нечен сөзүн ылгадың, асыл сөздүн таап тизип ыргагын, комуз сымал чоң адиси күүлөгөн, жан дүйнөнүн чертип турчу кулдарын. Шайыр апа таланттуусын топтодуң, жүрөктөрдүн өчүрбе деп отторун, уул кызың дос тууганын кубантып, тагдырына буйрук болуп кошконун. Ала тоосу бийик бүркүт шаңшыган, таза бада гүлдөй жыты аңкыган, мүнөзүң да так төрөлгөн жериңдей, алкыш алып жүрө берген калкыңан дейт. Барыңыздарды көргүлө деп мынандай жөнөтөйүн деп калдым. Урматтуу алайыктарым, 93-жылы эгемендиктен 3 жылдан кийин Алай коому түзүлгөндө 30 жылданга чейин мурунку түзүлгөн уюм коом жумуш кылган жок. Андан кийин 2 жыл мурун ушул Бишкекте алайлык туугандар чогулуп бир добуштан өзүбүздүн жигитти Алай ынтымагы коому деп беш болушту биз төрага кылып алдык. Түштүк регион боюнча өзүңүздөр көрдүңүздөр жил бар. Эми беш болуштун өзү билесиңер, кесиби боюнча инженер механик, бирок акыркы 3-4 жылдын ичинде эле булактан оргуп чыккандай болуп туруп акын болуп калды. Муну беш болуштун ырларындай сактарды бир гана Алык Кул Осмоновдун гана ырларынан окуса болот. Чынындыгында баа берип мындай таансак, мындай баа берсеңиздер болот да.
Эми бүгүн мынау айтылуу алайдын илгери Курманжандаткан тойда ошол жерде болгон. Абдан жакшы жерге мына шайыр апалар чогултуп, барын башын бириктирип, беш болуштун бир жакшы иш-чарасын көрүп атабыз. Кыска сүйлөйүн, беш болуш үй бүлөң менен бар бол. Аман бол. Рахмат. Мынау шайыр апаларга илгери партиянын убагында Байдылда сарылга өткөн чабандардын жана жумушчулар жанагындай иш-чаралар өттү эле. Ошол жерге барганда сөз түрдө тамаша азылыр менен баштачу экен. Эй ак койлор, элден төлдөгүлө козулар, силер дагы өлбөгүлөчү дейт. Ошосуңарындай мына шайыр апаларга азыр чогулуп ар бир айылдан ою жок шайыр апалар ойногон кеткенде очокту чукуу олтурат кыжаалат болгон аталар. Элдигирди аткарып, эл кыдырып жүрүшөт. Эркектерин тоготпой булар баары беш болушту сүйүшөт. Чынында шайыр апалар өзгөрттү элдин мүнөзүн. Шаңшы bir ырдап турушса чогултуп баарын сүйөсүн. Ошондой эле мына ушул жерде мына Курманжан энебизден кийин ушул жердин көркүн чыгарып аткан азыркы сиздер. Ушул жерде тойго катышкандар баары билет. Бекмамат Осмонов ушул өрөңдү ана башына чейин ошол киши үй тиктирген Жалалбаттан. Анан кийин жана эжебиз айтып кетти. Кийинки коомдук өзгөрүштө мына 1-2 жылдын ичинде алай ынтымак коому жасаган эмгекти барыңыздар билесиздер. Бардык тармактан китеп чыгарабы, элди бири-бирине ынтымакка уюштурабы, же мындай иш-чаралардын нукурат тарыхын түзөбү, бардыгы ушул жигиттин колунан, ушул сиздердин колуңуздардан өтүп атат. Шайыр апалардын китебин чыгарган бул дагы тарых. Кайсы китепти чыгарса дагы кыргыз тарыхы бир мезгилдерде жоголуп кеткен тарыхты бул улап түзөп атат. 30 жылда мамлекет түзө албаган идеологияны ушул жигит, ушул сиздер түздүңүздөр. Баарыңыздарга Кудай Алла Таала узун өмүр менен ден соолук, бактылык, арылыкты берсин. Мен дагы ошо сүйлөп атканда токтоно албай 2 күн сүйлөйм да. Баарыңыз жакшы өткөзүңүздөр. Эненин кендиги, эненин айкөлдүгү, эненин мээрими болбосо аалам сакталбайт дейт. Сиздердин мээримиңиздер ааламды, бүтүндөй жерди сактап турат. Бар болуңуздар энелер. Башыңыздардан ак элечегиңиздер түшпөсүн. Эми мына беш болуш досубуз, биздин классташыбыз, биздин сыймыгыбыз, беш болушту көргөндө сүйлөбүз, жинибизге тийсе сөгөбүз дегендей. Кичинебизден ушундай чоңойгон, чын дилибизде жүрөгү таза, ак дилден А класс, Б класс болуп чоңойгон достор, классташтарыбыз. Мен ушул микрофонду алып сүйлөө бактысы мага тийген экен. Досторум, сен сүйлө деп мага берди. Рахмат досторума, кимиси болсо да сүйлөйт эле. Ушу достордун ушу бардыгын район боюнча досторду чакырып, ушул иш-чарага катышып отурат. Беш болушка Алла ыраазы болсун. Өмүрүнө барака берсин. Беш болуштун иштери байтан бери айтылды. Мен бир айтайын деп, ушу кыргыздын инсаны катары, алайдын тургуну катары ушу мен беш болушка бир тан берген жерим, мына быйыл беш болуш канчалаган китептерди чыгарды. Ошонун арасында согуш ардегелери унутулуп калмак экен быйыл чыкпагандачы. Ушунун аракети менен, ушунун күчү менен китептер чыгып, ошол адамдардын ысмы тарыхта сакталып калды. Беш болуш дошубуздун калган иштерин айтпай эле коеюн. Ушул бир эле чыгарган китеби тарых жаратты. Бар бол досум, мындан дагы кыйын иштерди кыла бер. Биз жаныңда турабыз. Бүгүнкү салтанатыбыздар кут болсун. Бек болуш ыр десе ырга жакын жан экенсиң, төгүлгөн төкмөдөн да бар экенсиң. Обонуң шаңгыр күлкүң дошуң менен жакының балдарыңдын шам экенсиң. Мына бүгүн жакшынакай болуп балдар чоң салтанат болуп атат. Ар дайым бүгүнкү күндөй болуп, жаш болуп, сулуу болуп, балдардын жаркылдаган атасы болуп жүрөр. Биз абдан кубанычтабыз. Кыргыз болуп кылымдарды карытып биз келгенбиз. Таланты көп, ынтымактуу, ырыскылуу элденбиз. Туңгуюкта жолду таппай, аппак карды аралап, канчалаган табигаттын кыйын күнүн биз алайлыктар
той тамаша менен, балдардын күлкүсү менен, бүгүнкүдөй салтанат менен жеңгенбиз. Жолубуздан Кытай чыкса, уйгур чыкса, орус чыкса, баш уруп саламдашкан, бирибиз жат санабастан, көрсөтүп колдон келген жардам берип, орус, татар, уйгур, кыргыз аралашкан. Айтылган сөзүбүздү бургана учурбасын, улуттар арасында достуктар бузулбасын. Жашоодо ар бир элге ырыскы чача берсин. Бүгүнкү келген шайыр апалар баарыбыз бек болуш инибизге баарыбыз алакан жайып, өмүрү узун болсун деп, ден соолугу болсун деп, ар дайым ушундай салтанаттарды уюштуруп жүрө берсин деп, баарыбыз алакан жайып бата берсин. Менен мына бүгүн дагы мындай жакшынакай жердин көркүнө көрк кошулуп, кыргыз үйлөр тигилип отурат. Бек болуш, сен ушу 90 жашыңда дагы бүгүнкү күндөй болуп, жакшынакай болуп, жаш болуп, алты канат боз үйдөн алты мышты тиктирет. Ар бир боз үй ичине уус кымыз чана чилдирет. Ар келген адиясына суусар келтек кийгизип, мүрүсүнө кооздолгон тукабай ичигилдирет. Мына ушинтип бек болуш инибиз 90 жашын куду ушул жерде ушундай кыргыз үйлөрдө той берет. Toyumuzlar kut bolsun. Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүн ушул Ак Босого конушундагы эс алуу жайында отурган ак элечек апалар, аталар, энелер, баарыңыздарга жалпы салам. Биз ушул Алай районундагы шайыр апалар баарыбыз топтолуп, жакшынакай кылып, белегибизди топтодук. Ушул Алай ынтымагы коомунун быйыл Кудай кааласа 2 жылдык юбилейи. Ошондуктан биз бүгүн Бешболуш агабыздын канчалаган сонун ырлары жаңырып, Facebook баракчаларынан, YouTube баракчаларынан, ар кайсы берүүлөрдүн баарынан берилип, телевидениядан, кыскасы биздин Алай районунун мыкты акыны, баарыңыздарга белгилүү акын Бешболуш Матисаков. Ушул Бешболуш Матисаковго окшогон уулду төрөгөн биздин энебизге чоң рахмат айтмакпыз, алкыш айтмакпыз. Биз бүгүн ушул энебизди, Бешболуш агабызды биз бүгүн куттуктап кетмекчибиз. Кол чаап коюңуздар. Кол чабынын арасында мынакей ак жоолук салып, белегибизди тапшырабыз. Шайыр апалар. Жанайсатпайлык, кандай аял туу деген лелиндей уулду деп. Биздин Бешболуш баламызды тууганы Айчүрөк апабыз. Ушулбай Урматтуу Алай туугандар, мына Бешболуш энем 2 жылдан бери Алай элинин атын чыгарып атасыздар. Сизге баарыбыз ыраазычылык билдиребиз. Шайыр апалардын атын чыгарып атасыздар, акындардын атын чыгарып атасыздар. Унутта калган атамекендик согуштун ардагерлеринин атын чыгарып, бардыгын эскерип аткан Бешболушка таазим этебиз. Ар дайым ушул шайыр апалар ар дайым ушундай юбилейге болду. Ишиңерге ийгилик болсун Бешболуш. Чоң рахмат силерге. Мен дагы сүйлөп коеюн. Алай коомдун атынан арбаңыздар, ардактуу апалар жана аталар, баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Алайлыктар биз Алай чыган уулдары менен, чыган кыздары менен мактансак дагы, тактансак дагы болот. Себеби бизден канчалаган чыган уул кыздарыбыз чыгып атат. Ошолордон кем калышпаган, умуртунан күлкү төгүлгөн, жүзүнөн нур төгүлүп турган, жүрөгүнөн ырлар оргуп чыккан биздин Бешболуш уулубуз. Бул Бешболуш баласы бир эле бул иштер менен чектелбестен кечеки кычыраган кышта Алай жашыл Алай деген жерде карагай экти. 200 канча түп карагайда ошодо мына биздин Айнур кызча катышып жүрдү. Рахмат уулум, үкам.
жана уулум дегендей ар дайым тилеген максатыңа жет. Алдыга койгон кандай максатың болсо, кандай оюң болсо, эл үчүн, жер үчүн жүрөгүң кандай соксо ошону баарын Аллам кабыл кылсын. Көңүлү жамандан, көңүлү жамандан, тили жаман, тилеги жамандан Аллам өз сактасын. Көзгө көрүнбөгөн ырым-жырымдан, билинбей келген оорудан, капысынан келген апаттан элими дагы укабызды да сактасын. Ар дайым ушу элимде чыган жигиттери болуп, биз ушулар менен сыймыктанып, ала тооздай кубаттап жүрө берелик. Тойдун коноктору кутман күнүңөр менен кандайсыңар? Арбаңыздар барыңар. Аман эсен келип алдыңарбы? Бүгүнкү той аябай сонун природада son жерде болуп атат. Менин өзбек уйгур досторум группам оозору ачылып тартышып ушундай сонун жерлер болот экен деп оозору ачып калды. Бирок биринчи келип тосуп алдык да меймандарды. Аябай. Менин айтарым ушул балабыз жана бир киши сүйлөп өттү. Эгер согуш ардагерлерин чыгарбаганда тарых болбой калмак. Өтө зор кубанычтабыз. Ушул бала аркылуу туруктуу экен. Бешмолуш аябай. Ишке туруктуу экен. Мына Чынбек менин Көзкеев. Согуш ардагерлерин негизи тапшырманы ушул алып ушул жигит чыгарып атты да. Рахмат анамайын. Анан өмүрүңөрдү берсин, өрүшөр. Жайык болсун, өмүрүңөр uzun болсун. Эл үчүн иштеп атасыңар силер, айлык албай. Силерге чоң рахмат. Мына шайрапалардын баштарын бириктирип, алай эли өтө баатыр эл, жүрөгүндө жалыны бар, күчтүү эл. Алай дегенде баардык топтоп, селтеп. Ачылган гана аппагы Жайнап açılıp, baldarınızın canında kavağınız bürkölbey gülüp jaynap oturuveriniz. 100 yaşta hepsinde toskan nasip kısın.